Эми ошо биз айтып аткан илим жалпы жолунан экиге бөлүнөт. Ар бир мусулман баласы үйрөнө турган илимдер. Муну фарду айын деп коет. Ар бир адам баласы үйрөнүш керек. Эркек киши, аял киши балагатка жеткенден кийин сөзсүз түрдө ошол нерсени билиш керек. Бул мисалы адам баласынын жашоосундагы Аллах субхана таала буйруган күнүмдүк болобу же өзүнүн кесибине байланыштуу же баягы ошол нерселерди аткарбаса шариаттагы тыюу салынган нерселерге барып кала турган илимди же болбосо ошол күнөө иштерине тосо турган илимди үйрөнүү ар бир мусулманга милдет болот. Мисалы Аллах субхана таала бардык мусулмандарга 5 убакыт намазды парз кылган, бир жылда 30 күн орозо кармоону парз кылган. Биз ошону 5 убакытты Аллах субхана таала окуп ибадат кылыш үчүн сөзсүз түрдө илим алышыбыз керек. Мисалы намаздын өзүнүн шарттары бар, түркүктөрү бар, анын убакыттары бар. Ошолорду Куранда келген далилдерди же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө келген далилдерден алып, тизмектеп ошонун баарын окуп чыгышыбыз керек. Эми баарыбызга белгилүү болгондой, ар бир мусулман сөзсүз түрдө 5 убакыт намаз окуш керек. Жана ошондой ар бир мусулман орозо кармайт. Бул көпчүлүк адамдын баягы кыла турган ибадаттары. Андан башка кээ бир түркүктөр бар, мисалы зекет же болбосо ажыга баруу. Алардын да өзүнүн шарттары, милдеттери бар. Аларды үйрөнүш үчүн же болбосо ошол парздарды аткарыш үчүн ар бир адам даярданыш керек. Айрыкча ошол зекет берүүгө мүмкүнчүлүгү келип калган же болбосо ажыга барууга милдеттүү болуп калган адам ошонун баарын үйрөнүп билиш керек. Жана ошондой эле бир адам мисалы соодагер болуп, соода жагын аркалап иштеп жүргөн болсо, ошол адам дагы мисалы соода кылуунун жол жобосун, эрежелерин үйрөнүш керек. Кайсы нерсе адал, кайсы нерсе арам, кайсын саткан болбойт, кайсын сатса болот. Соода сатып атканда алуучу менен сатуучунун ортосунда мамиле кандай болуш керек? Аманат деген эмне, чынчылдык деген эмне, шариаттагы соода сатыктагы кандай нерселер ушул айып болуп саналат, кайсы убакта товар кайра кайтарылып берилет, кайсы убакта кайтарып берилбейт. Мына ошого окшогон көптөгөн эрежелер, талаптар бар. Ошонун баарын үйрөнүш үчүн ар бир адам илим алыш керек. Жанагындай жеке ар бир адамга жеке парз боло турган илимди алыш керек. Эгерде кайсы бир адам мисалы соода жаатына кирип, анан ошол сооданын өкүмдөрүн билбей, надандык менен кирип алган болсо, ошонун аркасынан шарият тыюу салган күнөө иштерге туш болсо, демек ал күнөөкөр болот. Анткени ал өзү кемчилик кетирип, ошол ишке даярданып кирген жок. Мына муну фарды айын деп коет. Ар бир адам үйрөнө турган жеке илимди фарды айын деп айтат.